Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу момун мусулмандар. Бүгүн мен сиздер менен орозо кармоодогу каталар жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Анткени көпчүлүгүңүздөр ушул жөнүндө суроо берип атасыздар. Кээ бир адамдар үчүн орозо бул руханий маанисин жоготуп, жөн гана ачка жүрүү болуп саналат. Рамазан айында төмөнкү каталардан сак болуу керек бардык момун мусулмандарга. Биринчи тамак ашка ашыкча берилип, ага көңүл буруу. Экинчиси орозо кармак, бирок намаз окубоо. Үчүнчүсү болсо ооз жабууга турбай калса, оозун ачып алуу. Төртүнчүсү ушак калп жана уруш сыяктуу күнөөлөрдү уланта берүү орозодо токтолуп калбайт. Бу жөнүндө Араф сүрөсүнүн 31-аятында Аллах Таала мындай деп атат: Аузубиллахиминашшайтаниррajim. Бисмиллахиррахманиррахим. Вакулу вашрабу ва ла тусрифу. Жегиле ичкиле, бирок ысырапкорчулук кылбагыла деп атат. Иннаху ла юхиббул мушрифин. Чыныгында Аллах Таала ысырапкорчулукту жакшы көрбөйт деп атат. Урматтуу момун мусулмандар, сиздердин кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аллахым катасыз орозорду кармаганга насип этсин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.